ушул мусулмандар хажыга барганда төлөгөн банкка төлөгөн акчалар, мунун проценттери каякта, канча болду? Буну эч ким эсептеген эмес. Булардын крышасы албетте биринчи орунда Шопур турган, андан кийин Асылбек Жээнбеков келип турган. Эгерде 2019 жылы 2017 жылы ушул уставды кабыл алгандан кийин күчүнө кирсе, анда кайра шайлоо болуш керек болчу. Бирок булар ошону бекитип отуруп 2019 жылы өткөрүп атышат немеден, Министерство юстициядан. 2019 жылы министрликтен өткөрүп, анан кайра айтып жатат, муфтий деген 4 жылга шайланган, мынакей деп. Бизде бул боюнча аяка бияка кайрылсак, дин комиссия жооп берип атат. Туура болуш керек. Бирок муфтият бул өзүнүн ички иштери дейт. Булар кыскасы Кыргыз Республиканын мыйзамдарына баш ийбейт экен. Бул боюнча мен азыр бүгүн кечээ бүгүн дагы өкмөт башчылары дагы айрылдым. Эми бул өкмөт башчылар кандай карайт? Эгерде тезинен мусулмандардын курултайын өткөрүп, легитимдүү муфтийди шайлап алсак, алымдар кеңешин шайлап алсак, жанагы жаңы уставга ылайык шайлап алсак, анда биздин мамлекетибиз, биздин динибиз мусулмандарды бул өтө чоң коркунучта турат. Себеп дегенде биз жакшы билебиз. Муфтий бул өзү таблих жааматында турат. Таблих жааматынын ана башчыларынын бири. Таблих жааматы биздин айлана чөйрөсүндө мамлекеттин баарына тең тыюу салынган. Бүгүн таблих жааматы Кыргыз мамлекетине чоң коркунучту алып келет. Эми дагы ушул боюнча айта кетсек, мынакей бейинде да бир факт бар. Бул боюнча мен дагы айтып келгем, жана Бекиев тууралуу болот. Жана айтып атпайсызбы, 2014 жылы соттолгонуна карабай туруп, Бекиевди главный бухгалтер кылып келип алды. Бул ошондон бери бул муфтийден кем калбай эбеге испайды. Калаган жазат, билген жаңарга барат деди. Бекиев өгө бирдикте Асылбек Жээнбековдун жардамы менен өзгөндөн Тунук деген шахтасын алып алып, ошону иштеткенге аракет кылышкан. Даже иштетип атат болуш керек. Мунун үчүн Донбасстан атайын жогорку деңгээлдеги специалисттерди алып келип иштетишкен. Андан сырткары Ленинградский молодая гвардиядагы мечитти билесиздерби? Ошондо 10 гектар жер бар. Ихсан Хария деген фондго тиешелүү. Ал жерге эс алуучу жер, детский сад дегендер курулуш керек. Бирок ошол эле Шопурдун, ошол эле Асылбек Жээнбековдун жардамы менен муфтий Максатбек Ажы лидерлик жол менен ошондон тартып алган. Бир да документи жок, мыйзамсыз алып атышат. Энден дальше издеп көрсөм, ал Ихсан Хария арендалап этилген жер экен. Мэриядан арендага алган экен 40 жылга. Ошол жерди тартып алып, азыр лидерлик түрү менен бөлүп сатып атышат. Буга муфтийдин түздөн-түз кийлигүүсү менен. Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 86-беренесинин талаптарына ылайык, эгерде уставка өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилсе, 30 күндүн ичинде кечиктирилбеген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен каттоодон өтүш керек да. Ушул эле жерде мына суроо турат, эмне үчүн 17-жылы кабыл алынган устав курултайында чоң делегаттардын катышуусунда кабыл алынган устав эмне үчүн 2019-жылы каттоодон өтүп атат? Талаасында дагы сот аркылуу чечели деген максат менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунан мен сот доо арыз менен кайрылгам. Токтомушов Максат Ажынын ээлеген кызматын мыйзамсыз деп табуу жөнүндө жана ошол экил муфтияттын ишмердигин көзөмөлгө ала турган Кыргыз Республикасынын өкмөттүн караштуу дин комиссиясынын кыймылсыз иш аракеттерине мыйзамсыз деп табуу жөнүндө деп доо арыз менен кайрылгам да. Анан кандайдыр бир себептер менен эле биз эми жарандардын атынан көптөгөн доо арыздарды кабыл алып, сотто териштирүүлөрдө катышып, элдин үнүн сотко жеткирип, соттон чечим чыгартып жүрөбүз да. Бирок эмнегедир ушул муфтияттын ичиндеги ушундай дин комиссияда болуп аткан, муфтиятта болуп аткан ушундай иштер жөнүндө сотко кайрылсак, биздин дебей, менин эле жеке өзүм жооп берейинчи, доо арыздардын кабыл алынбайт да. Арызды өткөрөсүң, кайра эле арызды сөзсүз бир жеринен бир нерсе таап, кайра артка кайтарат да. 4 жолу арыз менен кайрылдым. Бул жерге, 10 гектар жерге муфтияттын эч бир тиешеси жок. Эч бир тиешеси жок. Булардын айткандардын баардыгы тең жалган.
Себеби бул жер өз убагында ошол мурдагы маркум муфтийибиздин убагында алынып, анан ошол кийин Ихсан Кайрия фондуна өткөн экен, биздин уккан маалымат боюнча. Андан кийин ошол бардыгын тең Ихсан Кайрия фонду мойнуна алган экен. Ал жерге муфтийдин эч бир тиешеси жок.